заман ушундай болду. Биз автозакка кетип баратканда көбүнчө Дүйшөбаев Кеңеш мырза менен ошо Кытай мемлекетине экөөбүз туш келип калат элек. Экинчи күнү, 5-нчи күнү. Ошо бүгүн көрбөй атам ал кишини. Аксакал кайда экен? Ассаламу алейкум. Ошондо биз айтчубуз, күндөр келет деп, күндөр келет. Мына күндөр да өтүп кетет. Бирок баягы душман деп мени саткандар калар, дубакка кадап аткандар калар, ойылган көрдүн түбүндө бир күн элиме жетпей бойлорум калар деп акчап кеткен биздин ата бабалар сыяктуу биздин да ойлорубуз, биздин да пикирлерибиз мына автозактын сыртынан чыгып элге жетет. Баары бир эртелешпи тарыхта улуу инсандар катарында, баатыр инсандар катарында калып каласыздар дегендерди көп сөздөрдү айтчу. Айрыкча аял кишилерге, эркектер ар кандай болду, башыбыздан аскерге барган кишилер баардыгыбыз көргөнбүз. Аял кишилерге тыйын болду. Ушундай заман болду. Бир 4 жашар, бир 2 жашар баласы батиринде калтырып, колун кайрып, ошол 4 жашар, 6 жашар баласынын кызынын туулган күнүнө торт алып келем деген аялды да алып барып, колун кайрып алып барып таштап койгон күндөрдү көрдүк. Баары өттү, баары өттү. Кезинде бизге келип кол бергенден айланып 5 кишинин ар жагынан өтүп кеткендерди да көрдүк. Заман ушундай болду. Эрте кечпи баары өзгөрөт. Бирок качан болсо кимдин көзүнө тике карап, көкүрөккө тийгизип кучакташып амандашып, учурашкан учур өтө сейрек болот. Азымбек Анатолиевич менен 10 жыл бир партияда отуруп депутат болуп, бирок 3 сааттай бир камерада жанагы отуруп калып сүйлөшкөн сөздөрүбүз бул тарыхый сөздөр болду. Бул сөздөрдү айтпай көрсө, күнүгө келгенде чыга турган сөздөр. Көп сөздөрүбүз бар. Айтыла турган мезгил, айтыла турган күндөр келет. Мен терек ашыгып билдирip ушул сырттан туруп, аябай катуу колдоо көрсөтүп, өздөрүнүн пикирлеш, максатташ экендигин билдирип жүргөн генерал Исмаил Сакышевич баракелде, абдан керемет. Сиздер эми ал жерде отурганда мен мисалы 8 айда телевизор турган учукта көргөн жокмун. Топко сайын жүрүп нерсе калтырган эмес. Кайсы учур болбосун, кандай учур болбосун, ушул Кемпирабад маселесин түздөн-түз айтып, ошол чек ара кызматын башкарган киши катарында, коргоо министри катарында аябай баса белгилеп отуруп, мындай бир жирик деп айтып берген үчүн кишилерге азыр делеу каршылык билдирип кеткен болот. Кемпирабаддын тегерегинде четинде отуруп, могу жерде отурган, аябай күнү ысык болуп отуруп, ушул жерге барып, кайдыгер эмес болуп, ар бир пикирин айткан кишилер. Ушулардын ар биринин тизмеси Кудай кааласа, фотохроникада дагы, кинохроникада дагы, жазма, мындайдыр бир булактарда дагы тарыхта калат, Кудай буйрса. Баарыңыздардын аман-эсен, алыс-аламан чыгып, тилегиңиздер кабыл болуп, чыгып, мондай болуп, салтка жараша дасторкон жайып, күлө берип, мындан ары карай жаллам ар бирибиздин үйүбүздө тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Дасторконубуз ошол бала чаканын кызыгына, тойлоруна, ийгиликтерине, жеңиште жазылсын деген жакшы тилек менен жайып отурган тилегиңиздер жараткан кабыл кылсын.